Саламатсыздарбы, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Курман айт качан болоору айтылды. Курман айт майрамы 31-июлга белгиленди. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык бул майрам жума күнгө туш келет. Ал эми арапа 30-июлда болоору айтылды. Эске сала кетсек, ороз айт 24-майда майрамдалган. Былтыр бул майрам 11-августта өткөрүлгөн. Адатта курман айт орозо аяктагандан кийин 70 күндөн кийин белгиленет. Финпол оолуканадагы опуз алуу акчалуу боюнча териштирүү баштады. Бишкекте соттук медициналык экспертиза боюнча Республикалык бюронун оолуканасындагы опуз алуу акчалуу тууралуу маалыматка байланыштуу иш козголду. Бул жөнүндө 21-июлда экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызмат кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Бишкек шаары боюнча тергөө башкармалыгы сотко чейинки териштирүүнү маркумдун сөөгүн ачпастан өткөрүп берүү үчүн жакындарынын акча опуз алуу фактысынын негизинде жүргүзүп жатат. Иш кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин кызматчынын мыйзамсыз сый акы алуусу деген 238-беренеси менен каттоого алынды. Буга чейин айрым маалымат каражаттарына Бишкекте күндүзгү стационарда каза болгон жакынын алып кетиш үчүн оолуканада кызматкери $300 талап кылганын айтып берген адам тууралуу маалымат чыккан. Бишкекте 2 оолукана бар. Экөөтөн Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын аймагында жайгашкан. Бирине ооруканада көз жумгандарды алып барышат, экинчиси соттук медициналык экспертиза боюнча Республикалык бюрого карайт. Патологоанатомиялык оолукананын жетекчилиги журналисттерге билдиргендей, коронавирустан каза болгондордун сөөгү Саламаттык сактоо министрлигинин буйругуна ылайык сөзсүз ачылып текшерилет. Бирок бул жайга күндүзгү стационарда көз жумгандар кабыл алынбайт. Ооруканада орун жетишсиз болгондуктан Бишкек шаарынын бийлиги күндүзгү стационарларды ачкан. 4-июлдан бери ал жайларда 9 бейтап үзүлгөнү расмий айтылган. Кыргызстанда аза күтүү күнү жарыяланат. Кыргызстанда коронавирустан каза болгондор боюнча аза күтүүнүн улуттук күнү жарыяланат. Бул тууралуу 21-июлда коронавирус шартында элге жардам берип иштеп жаткан ыктыярчылар менен жолугушууда мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков билдиргенин Азаттык радиосуна активист Эркин Рыскулбеков айтып берди. Кесиптешибиз Венера Жуматаева кечээ Фейсбуктагы баракчама пикир калтырды эле. Ошол инсандын да өтүнүчү боюнча айттым. Канча деген залкар адамдарыбыз өтүп кетти. Жалпы ковидтен каза болгон инсандар боюнча жакынкы күндөрү аза күтүүнүн улуттук күнүн жарыялоо керек деген сунушум бар эле. Ооба, жакынкы күндөрү жарыялайбыз деп сөз берди. 21-июлда мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков ыктыярчыларды кабыл алып, алардын сунуш пикирлерин укту. Рыскулбеков суроо жооп форматында өткөн жолугушуу 2 сааттан ашык убакыт созулганын, ага 12 ыктыярчы катышканын айтты. Коронавирус эпидемиясы Кыргызстанда март айында башталган. Ошондон бери бул илдеттен расмий маалыматка караганда 1079 адам көз жумду. Арасында өлкөнүн ар кыл тармактарынын калыптануусу жана өнүгүүсүнө зор салымын кошкон көптөгөн инсандар бар. Жалпысынан бул инфекция 28251 кыргызстандыкка жукту. Алардын 14776-сы айыгып чыкты. Коомдук ишмер Жипар Жекшеев каза болду. КТРКнын байкоочу кеңешинин мурдагы төрагасы коомдук ишмер Жипар Жекшеев коронавирус инфекциясынан каза болду. Бул тууралуу анын жакындарына шилтеме берүү менен жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Анда Жипар Жекшеев улуттук госпиталда коронавирустан дарыланып жаткандыгы 21-июлга караган түнү көз жумганы айтылат. Жипар Жекшеев 1947-жылы Ысык Көл облусуна караштуу Түп районундагы Талды суу айылында туулган. Ал Кыргыз мамлекетиндеги демократиялык өзгөрүүлөр үчүн күрөшкө салымын кошкон. Ошондой эле Ашардын жана КДКнын негиздөөчүлөрүнүн бири болгон. Маркум 2017-2019 жылды КТРКнын байкоочу кеңешинин мүчөсү жана төрагасы болуп иштеген. Коркпой, үркпөй сындадык. Ыктыярчылар Жээнбековго эмне сунуштаганын айтышты. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков COVID-19 менен күрөшүүдө элге жардам берип жүргөн ыктыярчылар тобунун 12 өкүлүнүн сунуш пикирлерин укту. Жолугушуу ак үйдө өтүп 3 саатка созулган. Спутник Кыргызстан ыктыярчылар менен байланышып, мамлекет башчыга эмне айтканын сурады. Алар сунуш берүү менен эле чектелбей, учурда болуп жаткан ачуу чындыкты ажоонун бетине айтып чыкканын белгилешти. Жээнбеков айрым маселелерди жеке өзүнүн көзөмөлүнө алган. Адамдын жүзүнө түкүргөн уурлук. Эркин Рыскулбеков. Жолугушуудан чыккандан кийин мен биринчи кезекте эркиндикти ушунчалык сүйгөн, мамлекеттин биринчи адамынан коркпой, үркпөй сын айткан жаштар бар өлкөдө жашап жатканыма аябай сыймыктандым. Жаштар бизге жакшы жашоону орнотуу үчүн чын жүрөктөн күрөшүп жатышат.
Сын пикирлерин президенттин бетине айтышты. Ал саясат аралашкан эмес, конструктивдүү сын эле. Жээнбеков аны туура кабыл алып, залда айтылган сындын баары орунду экенин моюндады. Мен адамдын жүзүнө түкүргөн уурлук болуп жатканын айттым. Жеке коргонуу каражаттарын, өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппараттарды жогорку баада сатып алышын мисал келтирди. Президент бул нерсени жеке көзөмөлүнө алууга убада берди. Ошондой эле маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамды артка кайтарууну суранды. Ал бул мыйзам жакында эле кароосуна келип түшкөнүн карап чыгып сөзсүз жооп берерин билдирди. Социалдык тармактын колдонуучуларын жакынкы күндөрү пандемияда каза болгондор боюнча жалпы улуттук каза күтүүгүнүн жарыялоо өтүнүчүн жеткирди. Биз бүлдүргүч эмеспиз, жардам бергичпиз. Урмат Насыркулов. Мамлекет башчыдан медиктерге убадаланган компенсацияны төлөөгө көзөмөл кылышын суранды. Өкмөт коронавирус жуктуруп алгандарга 200 000 сом, каза болсо 1 миллион сом берилерин айткан. Ал эми кызыл зонада иштеген дарыгерлерге 46 000 сомго чейинки кошумча акы төлөнөрү убадаланган. Бирок бизге чалып арызданган медиктер көп болууда. Ишкерлер же эл каражат чогултуп медициналык жабдууларды, дары-дармек алып келгенде тоскоолдук жараткан бажыдагы бюрократияны жоюуну өтүндү. Медицина кызматкерлерин жана ыктыярчыларды сапаттуу жеке коргонуу каражаттары менен камсыз кылыш керек. Ушундай айнанда медиктерге оору эң көп жуккан өлкөлөрдүн катарына кирип калдык деп эсептейм. Укук коргоо органдары дарыгер, журналисти, блогерлерге кысымын күчөтүп, абийирин кетирип жатканын эскертти. Президент эл пикирин ачык айтышы керектигин белгилеп, муну жеке көзөмөлүнө аларын айтты. Ыктыярчылар бүлдүргүчү, жоготкуч эмес, жардам бергичпиз деди. Президент жакын арада дагы жолугушуу болорун айтты. Ошондо бүгүнкү сунуштарыбыз кандай чечилип жатканына жооп алабыз. Мен сизге маалыматтар түз жетпей жатат деп президенттин алдында ыктыярчылардын улуттук кеңешин түзүүнү сунуштады. Биз эч нерседен коркпой, үрүкпөй болгонун ачык айкын айтып турабыз. Сооронбай Шарипович бул демилгени абдан жактыруу менен колдоду. Аягында аппарат башчысынын орун басары Алмаз Кененбаев чакырып, кызматташууга ар дайым эшиги ачык экенин айтты. Негизинен бүгүнкү жолугушуу жеке мен үчүн жакты. Бул жемишин берерине ишеним бар. 7 облуска мамлекеттик дарыкана ачуу. Анжелика Кайратова. Ыктыярчылар болгон бүгүн чыгара элдин кайрылуусун жеткирип, ызаланып, ачуу чындыкты бетке айтып дароо жооп алдык. Бүгүн келген ыктыярчылардан улуттук кыймыл түзүлүп, биз түзмө-түз ажоонун аппараты менен иш алып барууга WhatsApp группасы дагы ачылды. Менин негизги сунушум мамлекет тарабынан 7 облуска тең социалдык дарыканаларды ачуу болду. Ал жерге дары-дармектин баарын алып келип, бирдей баада сатыш абзел. Мындан сырткары доктурларга иммунитетин көтөрө турган витаминдерди берүү керектигин айттым. Кара ниеттерге айла жок. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев каза болгон эмес, тирүү. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев каза болду деген маалымат Facebook баракчасына тарап кеткен. Бул тууралуу жогорку кеңештин басма сөз катчысы Ибраим Нуракун уулу жокко чыгарды. Урматтуу кесиптештер, жаңы эле Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев менен сүйлөштүм. Каза болуп калыптыр деген фейк маалыматтарга ишенбеңиздер. Ден соолугу жакшы, сакайып чыгыптыр. Бул күндөрү Жалал Абад шаарында 50 орундук стационар ачууга аракет кылып жүрүптүр. Бир гана маселе эмгек акысын жогору кылып төлөп берели десек да, врачтар табылбай жатат дейт. Депутат жакында эле Ош шаарындагы мейманканасы медицина кызматкерлери үчүн обсервация берген. Андан мурдараак республикалык жугуштуу оорулар ооруканасына 1 миллион сом которгон. Бакыт Игешевич эл өкүлдөрү элдин арасына угулушу керек деген постумду окуптурум. Элдин арасына жүрөбүз. Мындан кийин дагы ушул оору менен күрөшүүгө колдон келген жардамыбызды беребиз деди. Оорубаңыздар деп билдирди Ибраим Нуракун уулу. Эскерте кетсек, ниети бузук Кара Мүртөз айрым Facebook'та колдонуучулары Бакыт Төрөбаев пандемиядан каза болуп калды деп жазып чыгышкан. Кыргыз эли коронавирус менен ооруган жок. Кыргыз мамлекетине коронавирус келбей турганын айткан Арстан Алайдын бүгүнкү күндө пикири кандай? Буга чейин коомдук ишмер Арстан Алай Кытайга вирус жөнөткөнүн айткан эле. Ошол эле учурда бул вирус Кыргыз мамлекетине келбей турганын билдирип келген. Бүгүнкү күнү өлкөдө коронавирус инфекциясына жана пневмония аныкталгандардын саны 27 143 болду. Алгач Кыргыз мамлекетинде илдет аныкталганда Арстан Алай кичине убакыт өтсүнчү, көрөлү деп жооп берген. Учурда өлкөдө коронавирус илдети күч алып турганда Арстан Алай эмне деп жооп берет? Супер KG порталына бул тууралуу айтып берди. Кыргыз эли коронавирус менен ооруган жок. Коронавирус болсо биринен бирине жугуп, үй бүлөлөр, чогуу жашагандар, байланыш болгондор оорумак, өлмөк. Адамзат көп доорулорду басып өттү, гени жетилди. Адам ааламдын ролун аткарбаса, денеси уланып, чирийт. Кан менен тамактанган органдар жарылып, жоюлат. Биринчи өпкө карайып, дем алуу оорулойт, анан башка органдар
иштен чыгат. Оорудан кутулуш үчүн элди эмоциялык чыңалуудан чыгарып, улуу түшүнүккө өткөрүү керек. Журналисттер, саясатчылар Арстан Алайдан программаларды алып, элге жеткирүүсү зарыл. Медицина көк мейкин алдында алсыз, медицинанын убактылуу жардамы тийиши мүмкүн, бирок көпчүлүгүнө жардам бербейт. Эски түшүнүктөн элди чыгарбасак ооручулук болот. Оорусу эле эмес, кырсык да көбөйөт. Алам күчтөрү жазалай берет, деди ал.